Бул акыркы чечимиңби? Артка жол жок. Жакында дагы той болот. Эмне той? Осмоновдор Айжан кызыма куда түшүп атышат. Мага экөө бактылуу болушса эле болот. Айжан менен байланыша албай атам. Акыркы күндөрү менден качып жооп бербей атат. Апа кулама бир кызыктай үндөр угулуп атам. Бирөөлөр мени сарайга чакырып атат апа. Айжанга бир нерсе болгон окшойт. Энеге да окутушат деп уккам. Болду, чакырат окшойсуң. Айжан коркутуп атат. Аллахтын өкүмү менен чыгасың дейм. Сыйкырды ким окуткан? Аял киши. Бир аз мындай ичимде орусча айтканда мураш келет го. Ошол Коркуу нерсе сезими болот, жүгүрүп, коркуу сезими жүгүрүп кетип атат. Азыртан уже балдарым даярдап койгом да менчи. Эртең ошол жерин көргөндө мындай алардагы жүрөгү мындай зырт болуп кетпесин деп. Анан тиги инстаграмдан кичинеси айткандай ал жерде бул жерде көрүп алып, экранда артынан акылдуу болгондор аябай көбөйө баштады. Же илешкен адамга, же кара дуа болгон адамда ошол симптомдор болот экен сөзсүз түрдө. Молдолор менен, алымдар менен маслихатташып, суроолорубузду берип, жоопторду алып, Мындайча айтканда жинологдор менен. Фундамент Коркуу сезим болгон жокпу? Бул теманы козгой эле койсок болот беле деген сыяктуу ойлор келген жокпу? Бул нерсени эми жашырыштын кереги жок. Келинчегимде ошолордун көпчүлүк пайызы болгон да. жок, мен негизи өзү жалгыз калганда кимдир бир артынан келаткандай боло берет. Бул нерсеге мен көнүп эле калгам. Жалгыз калганда бирокчу. Анан кийин Ошонун ичинде сүңгүп жүрүп, азыр коркпой деле калдык. Салам достор, сиздер менен кайрадан эртең подкаст. Бүгүн бир сонун тасманын үстүндө маек кылмакчыбыз. Бул тасма өзгөчө тасма. Борбор калабызга алыскы жана ошондой эле өтө колориттүү бир ош жергебизден келген мыкты байкелерибиздин жакшы бир тасмасы. Бүгүн кара дуа деген тасманын үстүндө маек кылмакчыбыз. Атынан айтканда эле бир аз мындай ичимде орусча айтканда мураш келет го. Ошол нерсе жүгүрүп, коркуу сезими жүгүрүп кетип атат. Анан бул тасманы менин оюмча азыр бүгүнкү подкастта ичинен сүйлөшүп, өтө кызыктуу бир нерселерин алып чыгабыз. Ал үчүн бүгүн ошол алыскы оштун атайын биздин подкаст үчүн тасманын жаратуучулары Кадыр мырза, Икром мырза, кош келиңиздер. Атайын келип отурушат. Кош келдик. Кандай аман эсен келип алдыңыздарбы? Чоң рахмат. Бул жака самсы шашлык кое албадык, бирок ошолдой деңгээлдеги бир маек кылганга аракет кылабыз. Түшүнөбүз, Бишкек. Ош болсо башкача болмок. Келдик, Кудайга шүгүр. Өзүбүздө дагы баягы толкундоо деген нерсе болуп атат. Бул тасманы эл кандай кабыл алат дегенчи. Икром мырза, сизге да кош келдиңиз. кош көрдүк, рахмат. Салам алейкум жалпы бизди көрүп аткандарга. Сиздин мындай серьезный отурганыңыз бир аз. Кино серьезный да ошо. Ошого башкачараак көрүнөт экен да. Негизи KG Production дайыма адамга мындай күлкү тартуулаган, жакшы маанай берген бир сонун комедия тартчу эле. Бүгүн неге, кайдан улам, неден улам мындай жанрга өтүп кеттиңиздер? KJ Production негизи бизге комедия жазган оңой да. Ооба. Анан бул тармакка кириш, анан бул тасманын сценарийсин жазыш аябай кыйын болду. Биздин негизги мындай бир продакшн түптөлүп аткан, ачылып атканда ушундай бир максат койгонбуз. Коомдогу, эл арасындагы адам баласында сөзсүз түрдө көйгөй болот. Ошол көйгөйдү биз кино кылып чыгарабыз деген максат койгонбуз. Анан биринчи тасмабыз Кудайга шүгүр жакшы эле тасма болду. Көрүүчүсүн тапты. Аны юмор менен жеткирсек, эми бул темада эч кандай юмор аралаштырганга болбойт экен. Бул дагы азыр Кыргызстаныбызда элдин арасында коомчулукта аябай актуалдуу тема. Анан көпчүлүгү ушул кара дуа менен жабыркап жүргөндөр көп коомубузда. Анан ошого серьезный теманы тандап, ошол көйгөйдү алып чыкканга бел байлаган кезибиз. Жакшы. Алдыда бул жөнүндө да кеңирээк сүйлөшөбүз. Икром мырза, сиз бул тасмада эмне кылдыңыз, тартылдыңызбы, аткардыңызбы? Жок, бул тасмада биздин лицеубуз
кадыр айткандай комедийный лицо болгонуна байланыштуу биз бул тасмада мээнет кылдык сценарий жагынан и картинка директор болдум. Бирок өзү ойногон. Молдокенин жардамчысы болуп ойногон. Эпизоддордо. Эпизоддордо ойноду, ооба. Сон силердин дагы ошо баракчаңыздардан, анан ошо рекламдык акцияларда ошо көрүп калдык. Ошо сиздин чыныгы окуяга бул нерсе байланышкан деп канчалык деңгээлде ошонун чындыгы бар? Бул эми негизи менин башымдан өткөн окуянын негизинде тартылды да. Кандай десем, бул тасмада кара дуа болгон айым же болбосо адам кандай симптомдор менен башталат, башында кандай барып аягы эмнеге алып келет. Ошол нерсени эми жашырыштын кереги жок. Келинчегимде ошолордун көпчүлүк пайызы болгон да. Мен буга чейин башымдан өтпөгөндүктөн жакшы көңүл бурган эмесмин да. Көрсө же илешкен адамга же кара дуа болгон адамда ошол симптомдор болот экен сөзсүз түрдө. Ошонун барысын көркөмдөп кинодо көрсөттүк. Менин жашоомдон алынды десем да болот. Сиздин жашооңуздогу негизги болуп аткан нерсе алынды, бирок окуя көркөмдөлүп жасалды, э? Окуя көркөмдөлдү, ооба. Ошол тасманы жаратууда сизге менимче бир кыйын болбодубу? Кыйын жери мындай болду. Айта берейинби, эмне кылайын? Негизи кыйынчылык болду да. Себеп эми келинчегим каза болгон да. Кандай каза болгонун аны көпчүлүк билет. Ошол фильмде актрисаны асынтыш керек болду. Ошол нерсе мага өтө кыйын болду да. Жиптү көрсөм эле зырт дей калат жүрөк. Мен го мейли кайын журтум бар, бала чакам бар, ал нерсени көрүп калган. Алар кандай кабыл алат деген ой туруп алды мендечи. Трейлерге биз ошол асынган жерин чыгарыш керек элек, то есть эмеге, тизерге. Анан кой, пока мындай эле жерин чыгарып туралы, ал жерин анан да ойлонуп көрөбүз деп. Кыйла убакыт өткөндөн кийин анан трейлерге бир учкайын кошушка туура келди. Ошол жер мындай жүрөк ойкойт да, мындай коомчулукта же бир жерден бир кыз же бир келин же бир адам асынып каза болуптур десе, жүрөгүм дырс дей калат кадимкидейчи. Жакшы маанайым чөгүп калат. Эми ал нерсе башымдан өткөн да. Анан ошол нерсени балдарым кандай кабыл алат деген ой аябай мени жеп атты да. Анан кино тартып бүтүп үйгө барып, балдар менен сүйлөшөм, олтуруп алып, киноңуз кандай болуп атат деп сурайт. Ооба деп акырын сүйлөп, түшүндүрүп, ушундай жери бар деп азыртан уже балдарым даярдап койгом да менчи. Эртең ошол жерин көргөндө мындай алар дагы жүрөгү мындай зырт болуп кетпесин деп. Азыртан даярдап койдум десем болот. Негизи бул теманы баштаардан мурда алдын ала жакшылап изилдесеңиздер керек, э? Ооба, сөзсүз түрдө. Анан биздин дагы ошо мисалы кээ бир учур болот, кинону көрүп подкастты көрбөй калат же подкастты көрүп кинону көрбөй калат. Ошолорго биз дагы ошол эфир аркылуу элерге бир пайдалуу нерсе бере кетели. Бул кинону баштаардан мурун биз көпчүлүк аалымдар менен, уч тармакта рухий оорулар тармакта иштеген молдолор менен, алымдар менен маслихатташып, суроолорубузду берип, жоопторду алып, анан айтканда жинологдор менен фундаментибизди мощный кылып анан баштаганбыз да. Анан тиги инстаграмдан кичине сиз айткандай ал жерде бул жерде көрүп алып, экранда артынан акылдуу болгондор аябай көбөйө баштады. Ошолорго мен толук маалымат айта кетейин. Бул нерсени мен өзүм дагы теологияда окугам. 5 жылдык диний билимге ээмин. Кабат менден күчтүү аалымдардан, мен күчтүү деле эмесмин, эми күчтүү Кыргызстанда таанымал аалымдардан, жинологдордон маалыматтарды алып сүйлөшүп, кайра 2-3-4-5 жолдон жолугушуп, Бишкекке келип кетип, анан бул нерсени жазып, анан жарыкка чыгарып атабыз да. Ошону айтып коеюн деп келдим азыр этномедияга. Мындай учур болгон жокпу? Кантсе дагы бул нерсенин атын айтканда эле жүрөгүң зырп этет да негизичи. Анан ошол окуяга кирип, ошол окуяга сүңгүп, окуяны ойлоп таап, сценарий жазуу учурунда коркуу сезим болгон жокпу? Бул теманы козгой эле койсок болот беле деген сыяктуу ойлор келген жокпу? Негизи ат башында бизге дагы мындай өбөн учурачу да, коркунучтуучу. Анан биз ушул жактан маалыматты кенен алгандан кийин, аалымдарыбыздан, молдокелерден, анан
коркуу сезим деле калбай калды. Анткени бул жашоодо бар нерсе да. Жашоодо бар нерсе. И бул нерсени корксоң кош көрүнө берет экен. Өзүңө дем салып, таза жүрсөң, ал нерсе мындай анча деле таасирин бербейт экен да. Ошол себептен бүт маалыматты топтоп, ошонун ичинде сүңгүп жүрүп, и азыр коркпой деле калдык. Кээ бир элдерге мөөн учурайт, коркунучтуу учурайт, бирок биз коркпой деле калдык. Айкром мырза ошол мисалы балким сценарий жазып аткан учурдабы же тартып аткан учурдабы ошол сыяктуу бир мистикалык окуялар болгон жокпу? Жок, мен негизи өзү жалгыз калганда кимдир бир артынан келаткандай боло берет. Бул нерсеге мен көнүп деле калгам. Жалгыз калганда бирокчу. Анан кийин бу теологияда окуп жүргөндө bunday нерселерге аралашпасаңар, алар силерге аралашпайт деп агайлар бизге көп айтчу. Бирок кара дуба бул көзү ачыктар тарабынан коюлган нам да негизи. Негизи буну сыйкыр деп коет. Сыйкыр бул бар нерсе. Буну пайгамбарыбыз алейхиссалам да сыйкырлашкан, жыгылып түшүп калган, өзүнө келбей, температура чыгып, эс болуп калган. Анан ошодон кийин берки ошо немеден, ошо сыйкырдан, жаман шайтан, жаман жиндерден сактана турган аяттар түшкөн, Нас, Фалак, ошо сүрөлөр ошодон кийин түшкөндө өзүңүзгө дам салып, өзүңүздү коргоп жүрүң депчи. Анан ошолорду үйдөн чыгып атып, бир сыйра окуп нептип койсоңуз, ушундай нерселер келе бербейт. Анан кандай десем, уже сиздер мындай биринчи немеге барганда, сүзгөнү барганда чөйүп кетесиз, суу кирет, анан уже 1 ай, 2 ай, 3 ай, 4 ай, 5 ай, 6 айдан кийин профессионал болуп суудан коркпой каласыз го, ушундай эле болуп калды бизге. Бирок биринчи корктуңар. Биринчи албетте. Бизге мондой да маалыматтар, баягы ичиңизге чыккан мурашки биздин сыртыбызга чыккан. мондой да маалыматтар айтылып атты да. Эгер бул опасный тема депчи, аны көтөрсөңөр эртең силерге дагы атака болушу мүмкүн деген аалымдарыбыздан бизге ошондой прямой эле айтты. Анан менде суроо болду ошондочу. Эгер ушул теманы биз көтөрбөсөк, ким көтөрөт? Элди ушул нерседе мындай кайтарбайлыбы, жаман экен айтпайлыбы деп ушул суроону бергенден кийин болот. Бирок коргонуп, өзүңөргө дуа кылып, дем салып жүргүлө деп айтты да. Демек бул өзүнчө бир силер бир рискке барсыңар да бул кадам менен, Эми риск десек да болот. Анан эми кимдир бирөө баары бир күнү келип алып чыгыш керек да. Себеби бул коомчулукта аябай эле жайылып баратат да. Көпчүлүк арасында мындай аялдардын арасында көп. Бирин бирин көрө албай, бири бирин дубалатып эле аялдардын арасында көп нерсе болуп атат. Бул жаман нерсе, бул динден чыгарат, бул өзүң эртең кайтып келет деген нерсени айтыш керек болду. Көтөрүп чыгыш керек болду. Ошол себептен эми колдон келишинче тарттык. Азыр көпчүлүк өзүн айта албайт да бирөөгө жарылыпчы. Ушундай бир нерселер болуп атам деп айта албай неме кылат сырттан. Бул келе соғып калыптыр, психикалык ооруга чалынып калыптыр деп уялып коркуп айта албайт да. Жана Кадыр мырза айткандай, ушу көрө албастайынан, мисалы үчүн экөөбүз бир бизнес баштаган болсок, сиздики жакшыраак кетип калса, мен сизди көрө албай окутуп коем да. Анан сиз өзүңүз менен алек болуп каласыз, мен дальше кете берем. Ушу 90-95% бул кара дуба сыйкырлаш көрө албастайынан чыгат. Кандай симптомдор болот экен бул эгерде кара дуба сага болгон болсо? Ар кимге ар кандай симптом болот экен. Эң эле эми эчтеке жакпай калат. Адамдан качып жалгыздык деңсейсин. Караңгылык чагат. Кеч киргенден кийин талаа жактарга, тоо жактарга айланып кетип калгың келет экен. Ага дагы маани бербей жүрө берсең, уйку качат. 2-3 күн түндөп уктабай койгон кездер болот экен. Анан барып уже кулагыңа үндөр угула баштайт. Ал нерсе сен мээңе отургузуп туруп, отурат дагы анан сени башкарып баштайт экен да. Тегине кыл, мындай кыл, тур, тияк, бияк. Симптомдор ушулар негизи. Жүрөгүң сыгылат, Аппетитиң кетет. Мындай жашоого болгон эчтекең жок болуп калат да, мындай предмет болуп каласың. Ушундай болуп башталат. Мындай эми сага кандай заказ менен окутулду? Ушуга байланыштуу да. Ошолор экен. Бунун тармактары бар экен да, багыттары бар экен. Мисалы,
бизнесин байлап бер. Эгер бизнесе конкурент болсо. Конкуренттер болсо. Абысындардын арасында бирөөсүнүн эмеси жакшыраак болсо, жашоосу. Тегини оорутуп бер. Ооруп калсын. Анан Боюнда болбосун. боюнда болбосун. Кайнене келиндерге мисалы жактырбаса, ушу боюнда болбосун дейт экен. Күйөөсү менен бири-бирин жаман көрүп калсын. Жаман көрүп ажырашсын дейт. Бактысын байлап бер, теги кызы турмушка чыкпай калсын дейт. Теги бала такыр үйлөнбөй калсын дейт. Тегинин жумушу жүрүшпөй калсын дейт. Тегини барып акыры катуу эмелери тегини өлүмгө алып бар деп. Ушундай түрлөр бар экен да. Түркүн. Ким нени тегини көрө албай атса, барып ошол тармакка окутат да. Ошолор ишке ашат анан. Эгер ошол нерсе мисалы тамак ашкабы, сүрөткөбү же башка нерсеге окутуунун түрлөрү көп экен да. Ийне, тияк, бияк, баякындайлар. Ошону алып келип же үйүңө топуракка да окутат экен айтмакчы. Мүрзөдөн топурак алып келип окутуп эшиктин астына жайып кеткендер да болот экен да. И ошол жерден өткөн сайын бутуңа тие берсе уже оору жармашып ошодон илешип кеткен кездер болот экен. Тамак аш болсо билбей жеп аласың, же шириндикке же суусундукка билбейсиң да. Ошол жактан эме болушу мүмкүн дейби. Ошол менен уже кеттиң. Ошол нерселер ишке ашылса, анан ийне жиптерге да кылат экен, аны алып келип үйүңө сайып кетет, же бир огородуңа бекитип кетсе, ошого жакын жүрсөң сөзсүз түрдө акырындык менен, бул бир күндө эмес, акырындык менен, этап менен таасирин бере берет. Бардык оору деле ушундай го, акырында башта бул да ушундай. Ошо топурак, чай, туз, кийим, сүрөт, эң опасный, орусча сүйлөсө боло берет. Эң опасныйсы ушу куклага кылганы мүрзөнүн топурагы менен. Ушу бул уже адамды наут кылганга чейин барат. Мен ошо интернеттен карап көрсөм, ошо кара дубанын 3 деңгээли бар экен дейт. Биринчиси ошол акыл эстен алат дейт, экинчиси өлүмгө алып барат дейт. То есть бирөөсү өтө жеңил түрү экен, өзүн жаман сезип, эч нерсе кылгысы келбей, бирок акыл эси орунда болот экен да, бул эң биринчи этабы. То есть анан азыр сиз айтсаңыз, мен реально мына шок болуп калдым чындыгында. Анан негизи бул нерсени алдын алуу же болбосо бул нерсеге каршы күрөшүү боюнча биздин билбейм, дин башкармалыгыбы же закон тарабынан бул иштер жүрүлөт бекен? Мыйзамда каралган эмес биздечи. Аны иликтедик. Себеп мен азыр сизди келип уруп же ден соолугуңузга бир зыян келтирсем же бирдемекеңизди уурдап өз колум менен жасасам, мага мыйзам бар. Ошого жараша мен жаза көрөм. Бул нерсени факт жок болуп атпайбы? Факт жок да вообще. Жин менен шайтанды өзүңдүн колуң менен жасап атасың ал нерсени. Эгер жанагындай бир нерсе сайып кетип атканын же себелеп кетип атканын билбейм, камерага тартылып калган учурлар бар го. Ошолорун көрүп калган учур болсочу? Көрүп калган учур болсо, аны алып барып арыз жазып эме кылсаң, карап туруп, аны суракка чакырат. Эмне десем, үйүнө жаткан экен, алып тияка коюп койдум. Далил жок. Далил жок. Ол ийне жипти мындай карасаң окутулган экен, билбейсиң да мисалы. Далил жок, ошол себептен демек булар менен күрөшүү мүмкүн эмес экен, эмне карап? Мүмкүн эмес, мыйзам жактан мүмкүн эмес. Биздин дин башкармалыгы жагынанчы? Эми алар деле аракет кылышып атат негизичи. Анан эми Кыргызстанда баягы көз ачыктар көп да. Анан эми кимисин кармайсың. Эми бир экөө катуураак билесиң. Катуураак кармасаң деле эми алар акырын тымыздын ишин кыла берет да. Эми аларга мындай доказательство жок болгондуктан тымыздын ишин жүргүзө берет. Көпчүлүгү биздин угушубуз боюнча түндө иш кылат экен мындай иштердичи. Түндө келет, заказын окуп эме кылып берет, анан акырын чыгып кетет. Билбейсиң да ким каерде кантип окутуп атат, эмнеге окутуп атат. Муну бирок менин оюмча баары эле билсе керек, анткени жана бир анекдот бар го. Мен мисалы эгер кааласам казинону, жанагы мыйзамсыз нерселерди барып таба алам, бирок милиция таба албайт деген сыяктуучу. Эми айылдарда билет негизичи, анан алар деле айтыштан коркот да. Тегиден коркушат да. Бул темадан жасап аткан адамдан коркпой эле ар бир адам таза жүрсө менимче жакшы болсо керек. Кечээ мен жакында келаткан адам бир күчтүү жинолог менен маек куруп калдым 5-10 мүнөттүк. Ал кишинин да ою жактырмагачы, жанагы мисал үчүн өзүм мисал кылып кетерейин, мага окутулган болсо, менде баягы симптомдор баштала калса, адам өзүн таштап койбош керек экен. Мени окутуптур, мен ушундай болот экем деп өзүн таштап койсо, ал адам өзү да күнөөлөп калат экен. Ал адам күрөш керек экен колдон келгенчечи.
өзү карманып ушу тазаланып динге бекем болуп күрөшүп баягы жаңы башталып атканда өзү дагы жок кылып салса болот экен. Өзүндөгү сыйкырдычы баягындай оор боло электечи. Ошонун маалыматты айтып коюң, кимде бирөөгө негизи эле ошону дагы кеңири айта кетсеңиз, кантип биринчиден бул нерседен сактаныш керек экен, экинчиден ошол нерсени өзүңдөн бир симптомдорду байкай турган болсоң кимге кайрылып ошону тастыкташ керек, үчүнчүдөн эгерде ошол нерсе болсо кантип ошо менен күрөшүш керек? Эми бул нерсе бирөө окутпай туруп дагы ушундай нерсеге чалынып калгандар дагы бар. Кокусунан. Бул эмне десеңиз, бизде жолдо баратканда, алыснан бери келатканда, шап жолдон түшүп алып эле зара кыла алышат го. Түндө талаа жерде, ээн жерлерде. Дарактардын түйлөрү тегиндей кара деме мусор жерлерде булар ойнойт да, ойноп жүрүшөт балдарычы. Ошолорго чачырап же бир нерсе болсо, анан кийин адамга катар келип калат. Баягы бир жерде уктап калган экен, оозу кыйшайып калыптыр деген сөздөр уктуңар беле жаштыңар да. Ошолордун немелери тийип кеткен болот да. Ошондой жерлерге зара кылбай, анан кийин баягы мусор жерлерге түкүрбөй, ошондой мусор жерлерде отуруп ичпей, анан кийин ичкен адамга оңой кирет. Ичкени таштап, ушундай нерселерди сактап, эми мындай сөз менен, кыска сөз менен айтканда, ушу каада салтыбыз менен, динибиз менен түз жашап жүрсөң, андай нерселер болбойт экен да. Жана руханий жан дүйнөсү алсыз адамга оңой жана бат кирет деген ошол чын бекен? Баягы пардасы жука деп койт экен алардычы. Мисалы көчөгө чыгып базарга барып келсе эле уже кирне кирип калыптыр дей берет го, бат эле. Аларга ошондой нерселер илешкен оңойраак экен да. Бат эле кирип кетет экен ал нерсечи. Икром айткандай, бизде ата бабаларыбыз жакшы салттар калтырганда кечинде мусор алып чыгып төкпө дейт. Себеп мусорда алар ойношот. Шамдан кийин алар чыгат көчөгө кадимкидейчи. Ал өзүнчө бир дүйнө да. Алар ойноп атканда алып чыгып мусор эме таштап койсоң, уже ал нерсе сөзсүз алар келип сенен өч алган аракет кылат экен да. Бул айтмакчы зара кылба. Анан илгертен баягы жаңгактын астында көп ойноба деп коет кечиндечи. Медицинский жактан алып карасаң, жаңгактан уу чыгат деп коет. Бирок тигилер жаңгактын астында көбүрөөк болот дейт. Диний жактан алып караганда. Илешкендин түрлөрү көп да. Бир эле кара дубадан илешпеши мүмкүн. Ошондой жактар менен дагы илешиш мүмкүн. Анан биз азыр эми кара дуба деп бул заказ аркылуу кылынган нерсе да. Тигини билбей жасап аласың. Бул нерсени жөн эле жашап жүрсөң, сага бирөө кылып атат. Көрө албастыктын айынан. Ошол себептен биз кара дуба темасын алып чыгып, ушул жактан илешкенди гана көрсөттүк. О илешкен нерселер бир эки тармактан да илешип калышы мүмкүн. Анан алдын алуу бул ушул нерселерди так сакташыбыз керек, мыйзамдарынчы. Анан өзүбүзгө дем салып, таза жүрүшүбүз керек. Тамак ашка окутулса, мисалы, кээ бир мен диний илимим жок, бирок уккандарым айтып атам. Тамак ашты жеп атканда сөзсүз түрдө бисмилля деп Алланын атын айтып баштасаң, баягы дуа жок болот дейт да. Ошол ичип атканда, жеп атканда сөзсүз түрдө ошол нерселерди айтсаң, таасир бербейт. Өзүбүздөн бүт нерсечи. Менен дагы бир тонкий нерсе, жанагындай интимный отношениядан кийин обязательно сразу убакыт кетирбей гусул кылыш керек. Жуунган башка, гусул кылган башка. Ошо гусулду окуп билип, жаштар үйрөнүп алса, гусулсуз жүргөн адамга өтө оңой, өтө тез болот. Ошон үчүн гусул кылыш керек, сразу таза жуунуп туруш керек. Эми бүт нерсе көрсөтүлгөн да жашообуздачы. Кандай жашашыбыз керек. Ошол мыйзамдарды так аткарып жүрсөк эле ал нерсе таасир бербейт. Анан илешкенден кийин эми өзүн ошентип сезип баштаганда көпчүлүгү уялат турбайбы? Кайерге барып дем салдырышты билбейт. Мисалы, эң эле биринчи алымдарга дагы, ошо молдокелерге барсак, жинологторго барсак, адам өзүнө өзү дем салсын дейт да. Наз, фалак суроолору менен 40 жолу дейт. Болбой атса 400 жолу дейт. Болбой атса 40 000 жолу дейт. Салып жүрүш керек дейт. Ошолорду салса, анан ошондо дагы баягы өзүн жаман сезе берсе, анда күчтүү бир молдого барып дем салдырыш керек. Анан бизде молдолордун дагы түрү бар да, мисалы жөнөкөй имам бар. Ал имам эми айыл элине кызмат кылып сүрөлөрдү билет. Бул жинолог өзүнчө башка тармак. Бул илим экен. Сөзсүз түрдө ушул тармакка барып дем салдырып көрүш керек. Ар бир айылда, ар бир жерде бар. Могу бар деп мен эми айта албайм. Бир молдону реклама да кыла албайбыз. Мисалы, илимге жараша алардын дагы даражасы болот экен да. Илешип алганда, мисалы, кадамжай тарапта бир молдо менен сүйлөшсөк айтып атпайбы? Айылдын эле бир эмеси молдосу салган экен. Жанагы сүйлөптүр да, сен мага күчүң жетпейт депчи.
анан тияк алып барган экен ушу күчү жете тургандар гана чыгара алат экен ал нерселердичи. Туш келди молдолорго алып барганда болбойт экен. Анан бул тармакта калып эле бизнес кылып жүргөндөр дагы бар. Мисалы үчүн сиз байраак адам болсоңуз, сизге кайра киргизип, кайра чыгарып, өзү делечи ушундай ишти кылып. Бул молдо эмес, бул ужечи. Бул уже ушу тигилерге жакыныраак адам. Ошондойлорго адашып калбаш керек. Ушуга барсам эле жакшы болуп калдым, башка жака барсам боло албай калдым. Кетип калсам мындай болуп калдым деп уже байланып калат. адам психологиясы сезип алат, билип алат. Ушул жерде кичине акылдуураак, умнуйраак ойлонуп караса уже билип алат. Ушундай өзүн өзү байлап алып туруп, кайра окуп, кайра неме кылып киргизип ойноп, акчасын алгандар ham көп. Мына ачык айтыш керек. Ушулардан этият болуш керек. Эми бул нерселерге биздин чындыгында илимибиз жете бербейт да. Ушу айта алабыз, таза жүрүш керек. Жок дегенде ушу 2 сүрөнү жаттап алып, өзүнө дем салып жүрүш керек. Ошолун эле гана айта алабыз. Анан бизнес деп атат. Анан соц тармактарда кара дубан чечип берем деген рекламалар чыгып калат. Мисалы, андай рекламаны көргөндөн кийин адам баласы иликтеш керек да. Бул ким? Молдобу же көз ачыкпы? Молдо болсо илими кандай? Молдо менен көз ачыктын айырмасы эмнеде? Ошону билбейбиз биз. Көз ачык менен көз ачыктын айырмасы, көз ачык уже бул динден алыстаган адам. Кудай сактан уже бул динден чыкты бул адам. Бирок дини дамып жүрөт, А молдо бул динге кызмат кылып жүргөн адам. Бул экөөсү бири-бирине антоним, синоним денерси. Сырттан караганда экөө тең бири-бирин Кудай деп. Сырттан караганда экөө тең бири-бирин ичин адамдын жаманат го мисалы. Анан кийин кара дубады чечип берем деген адам, чече турган адамдар өзүнө реклама кылбайт. Аны сиз өзүңүз издеп тауып барасыз. Бирөөнөн, Алар жашырым неме болот. Андай өзүнөн немеге публикага чыгарбайт. Кадыр айткандай, мен чечип берем, андай кылып берем, мындай кылып берем деп публикацияда реклама кылып аткандар уже стоп, бу жерден уже ручной тартыш керек. Эми көрүш керек да алардычы. Иликтеп көрүш керек. Кадыр мырза, сизге мындай бир суроо берсем болобу? Биз жогоруда айтып калдыңыз, бул нерсе менен өзүм каршылашкам депчи. Анан жеңебизде ушул эрекинде симптомдор болду беле, аларды көрдүңүз беле, аракет кылбадыңыз беле? Болгон да. Анан бул темада мен чындыгында ошо 5 жыл башта алыс болчумун да. Маалыматым жок. Жалгыздыкты каалап атам. Башым ооруп, жүрөгүм сыгылып атат дейт. Кээде өзүм бошобой клиникага барып туруп анализдерин тапшырып келдим. Колуна акчасын берем. Айланып барып келет. Не результат? Таза. Бирок баш ооруйт, жүрөгү сыгылат. Көчөгө чыгып келет, базарга бирдемке балдар чака менен айланып келебиз. Жок эле мисалы. Келсе эле уже көзүнүн жашы эсине отуруп калат. Эмне болду? Кирне кирип туруп башым ооруп атат. Анан мен кирне чоп калгам үйдөчү. Кагаз, жазылган кагаздарды алып туруп эле чык кирне деп эле эме кылып баштын аркаларын 1-2 кармап койсом эле уже жапжакшынап калат. Ошентип көп жүрдү. Анан эми сен баягы пардаң слабый деп тамашалашып койчу элем. Сен көчөгө чыктың, сен сулуулугуң башкача да, көзүз эле тие берет сага депчи. Анан барып уже жалгыздыкты каалап калды. Ортобузда чоң балдарыбыз бар, ортобузда ошол моментте кичинекей балам бар эле. Ошону эле карайт, турат, өзү менен өзү чарчаган окшойт деп мен эми баягы көчөдө көп жүрөм да. Түшүнүк ушу чарчап калган окшойт. Анан мен баягы той алып барып тамадашылыктан келгенде кээде уйкум качат дагы, YouTube'ду ачып туруп сүрө коем да. Уктап калайын депчи. Угуп жатсам эле тык көзүн ачат да, туруп өзү басып койт эле да YouTube'ду. Өчүрүңүзчү мону, жакпай атат. Анан мен ошондо ойлойт элем, бул үнү бийигирээк болуп, уйкусунда мешайтет да, тоскоолдук кылып атам депчи. Деп түшүнгөн эмесмин ошол. Анан акыркы эмелерде барып бир күн жакшы, бир күн жаман ошентип жүрүп, анан бир күн кышында болчу эмеге базарга кетип атсак, то есть дүкөнгө. Кулагыма үндөр угулуп атат, чакырып атат гараж жака деди эле, анан токто деп бир досума чалып, ушул эмне болуп атыптыр десем, тез алып кел деди. 3 күн мечиттин имамына дем салдырдык. 4-күн аларды чакырдым. Раматылык келинчегим жакшы аш жасап, баткенин күрүшүнөнчү. Дем салып бүткөндөн кийин үйгө баарыбызга, бала чакага анан отуруп аш жедик. Молдоке, күрүч сонун экен деле, үйдө бар деп салып бердим. Баягы меймандос көрсөтүп, анан эртеси күнү кандайсың десем, сонун болуп калдым деди. Всё, жакшы болуптур деп өзүм жумушум менен жүрө бердим.
мен айтсам дагы ооруп атасың дейт, бул жаман көрөт деп тартынып кошуна келинге айткан экен, дагы жакшы болбоду дем салсам дагы депчи. Аны мага кийин айтып атпайбы аларчы. Мен айтсам эле сен орукчан турбайсыңбы деп, дагы бирдемке дебесин деп айта албай атам деп айткан экен эле. Көрсө мен баягы имамга эмес, ошол тармакты издеп барып дем салдырышым керек экен эле да. Ошо болду. Анан бул нерсе баягы жазда күчөйт экен да, эрте жаздачы, март-апрель айларында. 2021 жылы апрель айында ушу келинчегимди жоготуп алдым ошентип. Ошол симптомдор болгон да. Мен аны баштан өтпөгөндөн кийин билген эмесмин. Анан келинчегим жоготкондон кийин интервью берип аттым айерге берге, баягы баштан өткөн нерсеничи. Көрсө ошол өзүнүн кесибине ошол молдого дем салдырыш керек экен десем, анан мага жаза башташты. Личкама көп жазат. Келиним ошондой болуп атат, балам ошентип атат, апам ошентип атат. Кайерге апарып дем салдырдыңыз эле? Дем салдырганга жетишкен эмесмин деп жооп берем аларгачы. Анан ошолорду карап, элестетип отуруп, сценарий жазып атканда ушундай болгон деп, ошол нерселерди киного кошуп, көркөмдөп дагы да. Жеткиликтүү болуш үчүн. Ооба. Ошентип тарттык. Икром мырза, негизи бул тасмада ушул темасын киргизгенде, мисалы, жинди бул дагы өзүнчө бир акыл эстүү бир макулук катары көргөзсүңүздөрбү, же бул жөн гана бир коркуунун бир формуласы катары, бир формулировкасы катары көргөзсүңөрбү? Алла Таала Кур'ан-ы Керимде мен инсандарды жана жиндерди мага ибадат кылсын деп жараттым дейт. Будан не келип чыгып атат? Жиндер дагы Аллага ибадат кыла турган заттар. Бизге көрүнбөйт. Алар бирок бизди көрөт. Булардын ичинде дагы, мына адамдардын ичинде дагы эң жаманы болгондой, азыр адамдардын жаманы жок болуп калды. Ошо олардын дагы жамандары болот. Шайтандын немелери, кызматкерлери болот. Караң, адамдын эң жаманы ошолорду кызмат кылдырып, наркыга жамандык кылдырып атат, буларды колдонуп. Значит, булардан ham жаманы адам болуп атат бу жертечи. Анан биз о жерде азыр ушу күнгө чейин ушу сөздү айтып алайын, 1 кылым, 1,5 кылым жашаган жиндер бар. Пайгамбарыбыз көргөн жиндер бар. Бирок алар жакшы жиндер, мусулман жиндер. Бу бизде деле жашоону көрүп атасыз. Уяк өрттөнүп атат, буяк бир кызы зордоп кетет, өлтүрүп кетет, буну деле адам кылып атат. Барсаң мусулманбы, мусулман эмес билбейсиң. Жакшысы да бар, жаманы да бар. Булар деле ушундай экиге бөлүнөт. Булардын жамандары ушундай иштер менен алек болот. Ошондой сыяктуу биз буну акылдуу, жакшы кылып көрсөтө албайбыз, анткени ал жаман болгондуктан жаман көрсөткөнбүз да. Негизи экиге бөлүнөт деп айтат алымдарыбыз делечи. Мусулманы бар депчи. Өткөндө бир эме айтты. Ушундай бир уламышпы, бир окуя болгон экен, бир күчтүү алымга шакирт түшөт да, кадимкидей ошондон илим алайын деп. Илим алып жүрүп, шакирттери жүрүп, анан бир күн бирөөсү айтыптыр да, жүрүңүз мен сизди үй бүлө менен тааныштырайын депчи. Ушунчалык баягы такыба дейт. Анан макул деп, анан ошонун үйүнө барса, бир тоого барыптыр да. Анан тоого барганда ошол жерде үй бүлөсүн көргөндө алар жиндер болгон экен да. Биз ушундайбыз. Ушундай бир уламышты угуп калдым. Айтайын дегеним, мен булардын деле жакшысы бар, жаманы бар. Анан мындай деген суроо жаралат да. Биздин албетте көп эле учурда максатыбыз жакшы болот да, бирок элдин кабыл алуусу ар кандай болуп калат да. Анан биз ошол тасма тартуу менен Аллахтан эмес жинден коркуу сезимин элге жайылтып албайбызбы деген суроо да. Жок, азыр айтканымдай ушу жаманынан элге жайылат, жакшылары да биз деле мындай деле азыр угуп көрүп атса керек, өздөрү деле билип. Биз ошо жаман жиндер жөнүндө сүйлөшүп атабыз, жакшы жиндерге бир жамандыгыбыз жок. Жок, аларды эми биз баягы элестете албайбыз да. Алардын түзүлүшү кандай, мисалы адамды билесиң, башы бар, колу, көзү, буту бар. Эми аларды элестетүү кыйын да. Себеп көргөн эмеспиз, билбейбиз. Ар кандай сөйлөкөткө кирет дейт аларды. Ошол себептен аларды биз кинодо көрсөтө албай, звуктар менен элестеттирдик. Кинодо негизги айта турган максатыбыз кара дуба жасаба, көрө албастык кылба, өзүңө кайтат. Өзүңө болгондо тигил жасаган адамгабы же заказ берген адамгабы?
заказ берген адам заказ берген адам. бул жасаган адам уже бул жок, уже унун дүйнөсү дагы акырет да жок. Ошо убактылуу Кудайым берген өмүр жашайт дагы, андан кийин Кудайым өзүнө аны кандай кылып жазалашты Кудайга таштап койгон, шайтандан ham өйдө, ылдыйкы, тозоктордо жазаланат деген сөздөр бар да андайларды. Заказ берет го барып, мону дубалап бериң. Ошол адамга эме кылдык да, басым жасадык. Негизи турмушта кайтат экен да булчу. Ушундай фактылар көп болгон экен. Көрө албастын айынан бирөөнү кара дубалап, ичи тарлыктан сыйкырлап жүрүп, өзүнө, эгер өзү өтүп кете турган болсо, сөзсүз түрдө бала чакасына. Анан азыр эми кино деңгээли өнүгүп келатат, албагы бул чети бир четинен аябай жакшы, бирок салыштырмалуу акыркы жылы өтө мындай хоррор жанрында, триллер жанрында, ушундай адамдын бир жан дүйнөсүнө бир кытыгылаган бир башкача бир кинолор жаралып келатат да. Мунун катарында Кара дубага кошулду да. Булундай кинолордун көбөйүшүнө сиздин оюңузча эмне себеп болот деген биринчи суроо. Ошонун аркасында эле эмне үчүн эл bunday тасмаларды көбүрөөк жактырып көрөт? Коомчулук себеп болот бул киного жаралышыначы. Коомдо бул нерселер болуп атпайбы? Зордук, зомбулук болуп атат, өлтүрүү болуп атат мисалы. Ошол эле эмеде бирин бири көрө албастыктан сыйкырлагандар абдан көп. Ачыкка чыкпайт да просто. Мен сени кылдым дей албайт. Көпчүлүгү ушул аз убакыттын ичинде баягы адамды жаман көрө албады, барып сыйкырлады, анан кийин өкүнгөндөр дагы болот да. Мен сени ушинттим эле деп айта албайт да эми ал нерсеничи. Бир нерсенин айынан жаман көрүп калган, көрө албастыктын айынан окутту дагы кийин ачыкка чыга албай жүргөндөр көп да, адашып алыпчы. Негизи коомчулукта болгон үчүн биз ушул нерсени тарттык. Неме болду го? Кайсыдыр жылы 2 жыл болду Мушташ. Анан кийин уже комедияга кирип кеттик. Комедияда аябай зор болуп, чоткий болуп келатып, анан сүйүү башталды. Жаштардын ортосунда сүйүү жөнүндө тема келип туруп, эми 2024-25 ушундай сиз айткандай хоррор, ушу ужас кинолордун мезгили окшойт деп калдым мен. Анан кайра дагы бир жакка бурулат окшойт. Анан кийин Кадыр мырзанын сөзүнө кошумча, көрө албастыкты арабчада хасад деп коет да. Алымдар айтат, хасад бул жыгаш отунду жагып аткан оттой. Сиздин сооп жакшылыгыңызды жанагы өрттөп жок кылып күл кылып таштайт го, кудду ушундай кылып таштайт деген нерсе. Бул хасад ар бир адамда болот, баарыбызда бар. Болгону буну башкарып алыш билиш керек. Ошону жакшылыкка жок. Кадыр Toyota алыптыр, мен дагы эле Матисте жүрөм. Кудайым, мен дагы ушундай болоюн деп турчап, жакшы жагына кылып туруп, наоборот, хасадтын синоними хавас деп коет. Кыргызчада кандай болуп калат экен? Көрө албастыктын антоним эмне болуп калат? Сүйкүндүү, сүйүнүү. Ошого алмаштырып ташташ керек да адам, шап өзү эле автоматически. Мен дагы аракет кылсам алам. Мен дагы аракет кылсам мондай чачым болот депчи. Үлгү катары кабыл алуу. Үлгү катары кабыл алыш керек. Менин оюмча бул деген дагы бир себеби кара дуба окутам деген адамдын өзү жан дүйнөсү жарабкер болуш керек да. Анткени өзүнө ишенген адам кандай кыйынчылык болбосун бирөөгө бут тозуу менен бир жеңишке жетем деп ойлобосо керек деп ойлойм да. Сиздердин оюңуздар кандай адам бул кадамга барат? Эми бул кадамга кандай адам барат? Өзүбүздүн эле жакындардан барышы мүмкүн да, мисалы. Анан жана айттым го, ошо оюмду толук түшүндүрө албай калдым. Ошо убактылуу бирөөнү жаман көрүп калып, убактылуу бирөөнү көрө албай калып, анан эмне кылышты билбестен ошол жол менен мен зыян келтирейин дейт да эми. Өзүнүн колу менен жасаса камалат. Тиги жактан кылсам билинбей калат, байкай албай калат деп айла жок ошол жолго баргандар бар. Анан ал жолго көбүнчө алданып калгандар дагы бар. Жакындары сунуш кылып бара коет, и ошол нерсени уже ошол нерсе менен ооруп калат. И бат-баттан ошо каттай турган болуп калат анан. Не көйгөй болот эле, ушинтип атат, тигинтип атат, мынтип атат деп. Тигилер менен дос болуп алгандар дагы бар дейт го бул жашоодочу.
бирок ар бир барганда сөзсүз түрдө килтеген акчасын коротуп келет. Жакшы жашаган сонун адам деле ушундай ишти кылып коет экен да. Кадымыбыз айткандай баягы ушундай болуп атат, кандай кылсам экен дегенде мынаяктан уже бирөө келет. Мынаяктан бири досу келет. Мен мындай кылдым эле, мындай болду. Ушундай болобу экен деп туруп окшоштурат. Анан барып болуп коет да, анан кийин баягы кылганына өкүнүп жүрө берет. Ушундай жакшы адамдар ham кылып коет экендечи. Анан баягы ачуу болуп, адам нерв болуп турган мезгилде бир иш аракет кылбай өзүнө келгиче күтүп отуруш керек экен. Ошо мезгилде көп жаман чыгып коет экен да. Өзү эле айтып атам, жин келип турат деп. Жин Өзү келип эмеспи? турат ошо мезгилде. Тасма тартуу учуру кандай болду? Менин билишимче комедия тартканда тамашалап күлүп чайнайсың, эле мындай тасма тарткан кандай экен? Жо, тасманын артында эле кага кылып аттык, күлүп аттык. Күлүп эле жүрдүк. Деп баягы адамдардын ушул немеден оор немеден чыгарыш үчүн команданы кага кылып бир нерселер кылып күлдүрүп аттык. И анан бизге оор болгон жери көбүрөөк биз узак иштедик. Мисалы үчүн эртең менен 8ден баштап сааркы 4-5ке чейин иштеп аткан күндөр болду. Түнкү съемкалар көп болду да. Себеп актер актрисалардын убактысын карап кое бериш керек болду. Башка проект башталып калат ошол себептен. Түнгө чейин тарткан учурлар болот да. 14 смена болду негизичи. 13 күндө бүттүк десек болот. Трейлерде өзгөчө экшен спецэффектлерди колдонуп турсуздар. Мындай тамдарга чуркатып, бул нерсе реалдуу чынында ошондой экен. Эми сценарийни аалымдарга окутуп атканда баягы тополоң кылып, молдокеге атака кылып, ошого чейин барат экен негизи. Анан потолокко чыгып кеткен, алар эми баягы кээде түндө уктап атып эле туруп басып чыгып кеткендер болот го, лунатиктер. И тиги илешкен адамга дагы кээде өзү билбей талалап басып чыгып кеткен убактар болот экен да. Ал ойгоо эле, просто өзүн билбейт. Дене ойгонго мээ ойгон элек да. Кадимкидей басып өзү менен өзү сүйлөшүп калган убактар болот экен. Вот ошолорду жаздык, анан потолокко чыгып тияк бияка секиргендерди алар эми бир аз көркөмдөлдү. Тим молдоке карап туруп, ушул жерди алып кое бербейсиңерби дейт. Ошо айтат. Муну алып койсок жөнөкөй болуп калат. Керек, көркөмдөш керек деп анан коштук да. Ошол анан ошол молдокелер келип дем салган комнатаны кино үчүн атайын салдык анычы. Жасадык, үй курдук. Неге? Эми килтейген особнякты мисалы дубалды теш керек болду, потолокту бузуш керек болот. Бир нерселерди сыныш керек болот. Анан тияка жабыш керек болот. Эми ал бирөөнүн үйү. Кайра өзүнө куруп бере албайсың, мисалы дубал тешкенден кийин. Аны биз отдельно бир комнатаны куруп чыктык да. Нөлдөн прям куруп чыктыңарбы? Нөлдөн, каркас темирден. Ошо үйдү ошо үй ушундай бузулсамчы, ошо үйдөн арзанаак бүтөт эле ремонтту негизи. Чындап ушундай болду да. Аябай кымбатка чыкты баягы үй бизге. Биз эми ойлогонбуз да, ошо залды эле айнектерден бирдемке кылып тартып коебуз депчи. Съемка башталган. 1-2 күн тарткандан кийин тигиге уже жакындап келатабыз. Болбойт да. Никак үйдө тарта албайбыз. Анан режиссер менен кеңешип, художкалар менен кеңешип, анан үй курмай болдук да. Темирден үй курганбыз, бир комната сатылат. Темир базарга чуркап барып туруп эле сварщик чакырып келип, каркасты түшүндүрүп бердик, мындай кылып тартасың. Биз еще аны айланта турган кыла турган болгон элек. Ал колдон келбей калды. Болбосо жанакы айланмакта эгер көбүрөөк убакыт болгондо аны жасамакпыз. Убакыт тар болгондуктан жок. Айланта турган кыла албадык тилекке каршы, бирок комнатаны жасап, кадимкидей обой чаптап, паркет кылып, люстраларды коюп, тиги тартып аткан үйдүн копиясы. Ошол үйдү жасадык да, кененирээк кылып. Узуну 6, биягы 5, бийиктиги 3 кылып. Ошко барып калсаңар 5-6 үй бар. Бир комната. Анан трейлерде башкы каарман актриса өтө мыкты аткарыптыр, то есть көрүнүп турат. Жакшы. Ролду сунуштаганда кандай абалда болду? Именно ошол ролго кирүү процесси кандай болду? Ошол туурасында бир кызыгыраак. Негизи 1-2 актрисага, жаш актрисаларга сунуштадык. Эми көрдүк да образы кандай эмне болот, примерно могу кызга айтып көрөлүчү деп сунуштасак, ал кыз мындай окуп туруп коркту.
жок депчи. Бир кызга айтсак, анан эле токтоп тур деп анан Сапар экөөбүз жакшы олтуруп кеңешип, анан Нурзатты тандадык. Ага сценарийни жөнөттүк, ал окуп чыкты. Ал дагы тайсалдады. Эртең мен бул нерсени ойногондон кийин мага эчтеке болбойбу депчи. Дегенден кийин эми бул кино. Эгер сен актрисасың, актрисалар ойнобосо буну ким ойнойт анда деген суроону бердик да. Десек ойлонуп туруп хорошо деди. Бирок бир аз коркту. Бирок чындыгында ошол суроонун жөнү барбы? Эгер ошону аткарып ойноп эме кылгандан кийин ага коркунуч болбойбу? Жок. Эч кандай коркуу эме жок, Коркунуч болсо Сапарбекке болот, Кадыр үчөөбүзгө болот. Баштаган биз. Жок, коркунуч болсо бизге сценарий баштап атканда эле уже коркунуч болмок да. Мындай жолтозуулар, бирденсе болбой калып, ишке ашпай калып, андай нерсе болгон жок. Ак жолтой жакшы проект болду. Өз убагында сонун бүтүп атты. Издегенибиз табылып атты. Ак жолтой болду. Ал эми биз ниетибиз туура жол болгондуктан бир гана Аллага жаратканга өзүбүздү койдук, болду. Кудай өзү коргойт. Эми буга чейин Крамка дайыма ушундай тамашалуу комедиялар жазып жүрүп, комедиялар тартып жүрүп, анан ушундай хоррор тарткан кандай экен сиздин көз карашыңызда? Ушу кичине мээң тоңуп калат экен. Башкача болуп отуруп ойлонуп калат экенсиң. Мен өзүм сүйлөшө турган болуп калдым ушу кинодон кийин. Мындайбы? Ошо эртең кино чыкса буну алып барып бир жакшы дем салдырып көрөйүн деп атам дейм. Тамаша. Тиги кыз ойноп атып, баягы сүрөттөрүн окутулган жерлер бар да. Десек, ошол сцена бүткөндөн кийин Кадырбай аке тиги сүрөттү эме жакшынаак кылып оңдоп коесуздарбы дейт. Жип байланган, ине сайылган сүрөттөр бар да кинодочу. Эчтеке болбойбу дейт. Эчтеке болбойт деп көзүнчө эле чачып эме кылып койдук. Комедия оңой экен, чындап. Өлө оңой экен. Эл кандай калат деп элейсиз? Эл эми бизде мындай да. Кыргызстанда киношниктер бар. Киношниктерге өткөн кино элге өтпөй калат. Элге өткөн кино тармагында жүргөндөр ушул да кино дейт да. Биз муну элге ылайыктап жаздык да мунчу. Элге ылайыкташтырып жаздык. Менимче эми могу тизер чыккандан кийин көпчүлүк мен коркуп атам, мындай кинону көрө албайм дейт. Биз эң коркунучтуу жерин тизерге койгонбуз негизичи. Анан сюжеттер жакшы. Бир ой бар, сүйүү бар, үй бүлө маселеси бар. И ушу менен эле бирге жакындардын арасында эле көрө албастык нерселер бар. Коркунучтуу кино эмес да, мындайча айткандачы. Же бизге коркунучтуу болбой калдыбы? Келип кадимкидей театрдан көрүп отуруп кетсе боло турган кино болду. Ушул жердин менимче элге эми өтсө керек. Ушул жерди толуктай кетиңиз, Кадыр мырза. Негизи бул тасма кимдер үчүн тартылды? Кимдер барып көрсө болот, кимдер көргөнгө болбойт? Бул тасма жаштын чеги бар. 16 жаштан 16 жашка чейинкилер көрбөгөн жакшыраак. Эми ютубтан деле восставший из ада деген баягы немелерди көрүп эле уже балдар көнүп калды, го жаш балдар делечи. Не туда поворот деген кинолорду көрүшүп. Бул кинонун негизги айта турган максат мааниси элдин арасындагы көрө албастык, ушундай көрө албай бирөөнү ушу жолго барып, ушу жолдон кайтарууга себеп болуу болду биздики. Биринчи максатыбыз, ниетибиз ошо болду. Анан кийин ушинтип психологияны бузуп кино тартып ушундай кылбай кое бересиздерби деген уже бир-эки комментарийлерди мен уже анализ кылып койдум. Алар уже кара дуа менен алек болуп жүргөн адамдар. Ушу менен алек болуп жүрүп, уже аларга таасир кыла баштагандан уже комментарий жаза башташты деп ойлодум. Анан кийин бул кино Кадыр мырзанын башына түшкөн нерсе башка эч кимдин башына түшпөсүн деген максатта тартылып аткан кино. Ушуну туура кабыл алышты билиш керек. Бирок бир аз көркөмдөдүк, чтобы элдин баарына түшүнүктүү болсун деп. Мен айтайын дегеним, мисалы, кош бойлуу айымдар кирсе болобу? Же болбосо кээ бир адамдардын мисалы психикалык бир аз кабыл алуусу өтө мындай курч адамдар бар, ошолор көрсө болобу? Мындай резко чочуткан моменттер барбы деген сыяктуу ушундай бир аудиторияга жараша эми ооба туура эле. Негизи боюнда барлар мындай өзүнө ишенбесе, мен катуу чочуйм, мындай кинолорду кабыл ала албайм дей турган адамдар болсо, аларды чындыгында чакырбайбыз.
бирок уйкум качты, жүрөгүм сыгылып атат, башым кичине ооруп атат дегендер болсо барып көрүш керек бул нерсеничи. И ошол кинодон мындай себептерин көрсөткөнбүз. Анан дагы бир жолу кайталайм, өтө эле баягы резко чочуткан жерлери жок. Бир-эки эле момент болбосо, калгандары кадимки жашоодо болгон нерсе. Мисалы, мен 2 жолу молдокелер дем салганда мен катышканмын да. И дем салган адамды кармап дагы отурганмын. Ичине кирип кеткендерди. Кирип кеткен. Мен күчүм жетпей 2 бала басып жаткан убактар болгон. Молдого ушунчалык атака кылгандар болгон. Мисалы, ошолорду көрүп бул кинодо ошол нерселерди бир аз кошконбуз да. Чындыкка дал келет. Чындыкка жакындаштырып тарттык. Анан боюнда бар аялдар биринчи жолдошун киргизип берсин. Чыккандан кийин кайеринде чочуйт экенбиз десе, моундай жер бар экен десе, анан кирип калган пайдалуу жагы аябай көп. Анан 9 ай толуп Вот төрөйүн десе бара берсин анда. Болсо ошол жерде Кинодан кийин роддомго бара берсин. Кудайыр өтүп кетсе барып. Сон. Негизи мындай деген нерсе дагы бир суроо пайда болот да. Бизде Кеминде Эрмек деген бир устаз бар да. Билсеңиздер керек, аябай күчтүү устаз. Көп адамдар барат ушундай именно жин боюнча, чындыгында өтө эксперт. Анан мен дагы ошо бир дос балам менен ошо дем салдырганы барып калып, жанына барып мындай жүздөгөн адамдар чогултуруп жалпы дем салат экен, жарымы шторанын биягында айымдар, биягында эркектер экен. Анан көбүнчө жин айымдарга көбүрөөк кирет экен да. Анан мен барганда бир учур болуп калды. Мен ошо штораны эле сезип турам, ар жагында 2 айымга бир жин бирдей кириптир дагы. Жанагы дем салып аткан моментте ойгонуп кетип экөө бири менен мушташа баштады да. Анан үндөрү да ушундай башка, ал жакта атайын молдокелер жүрөт экен, ошо кармагангачы 3-4 молдокен ал жетпей терезелер сынып, ушундай бир ситуация болгон да. Анан мисалы мен буга чейин бул нерсени угуп жүргөнүм, укканым башка экен, бирок ошол нерсени өз көзүм менен көргөн таптакыр башка экен да. Анан мен ошону көрүп алгандан кийин мен өзүм уже эки эсе мындай жүрөгүм коркуп калды да, мындайчы. Анан мурун болсо айылда жүрөсүң, шаарда жүрөсүң, караңгыда жаңгыз кете бересиң. Мисалы ушундай эч нерседен коркпой жүрө берчүмүн да, мисалычы. Бирок ошолорду көрүп алгандан кийин мен бир жарым жылдай караңгыда баса албай калдым да. Кадимкидей коркуп, аркама бирөө ээрчигенсип эле, даже үйдө жаңгыз калсам дагы бир мындай бир ичимде бир жабой уктайсыңбы? Ошондой бир учур болгон да. Анткени мен өзүм көрүп алгандан кийин ал нерсеге аябагандай бир таасирленип калат экенсиң да. Андан кийин ошо бир дагы байкелер менен сүйлөшсөм, бул адамдын психологияга да байланыштуу болушу мүмкүн. Коркконго кош көрүнөт болуп, адам өзүнө өзү жок нерселерди үйүп алышы мүмкүн деген нерсе болгон да. Мен жеке ошол нерседен жашап өткөм. Анан мындай тасманы көргөн сиздин аудиторияңыздагы ошол өзүнө дагы бир маселени күчөтүп албайбы, коркконго кош көрүнөт болбойбу деген суроону сизге бергим келип турат да. Өзүңүз эле айттыңыз, баягы корксоң көзүң көрүнө берет депчи. Бул нерседен такыр коркпош керек негизи. Тасманын максаты бул нерседен коркпош керек. Коркпош керек, ооба. Бул нерсенин алдын алып жүрсө болот. Коксо ошол нерсе болуп кала турган болсо, аны айыктырса болот. Анан тасманын дагы бир жолу максатын айтам, ошол нерсени жасабай эле койгула. Ошол жакшы болот деген нерсе. Бул нерсе мага идеяңыз, оюңуз аябай гана жакты. Анткени мен башынан бери ойлонуп келатам, булар менен кантип күрөшсө болот депчи. Биз деген азыр жыйынтыгын көрүп, анан жыйынтыгы менен күрөшөт атпайбызбы? Ошонун себеби мисалы жана кылып аткан адамдар менен далили жок, аларга эч нерсе айта албайсың, бере албайсың. Алар менен кантип күрөшөбүз дегенде, мына ушул жол менен күрөшүп аткан учурубуз экен демек, ошол кино аркылуу эгер адамдар аң сезими толсо, бул нерсеге барбай калса, демек алардын деле иши токтосо керек. Биз ошо кинодон кийин мисалы үчүн да 100,000 адам барып аткан болсо, ана кинодон кийин көрдүм, мен башчы туура эмес экен, эртең өзүмө катуу кайтат экен деп ошодон бир 100, 150, 200 адам токтосо, биз уже максатка жеттик да. Ошол. Жакшылыкка сразу эле жок кыла албайсың. Дүйнө башталгандан бери жакшылык менен жамандык күрөшүп келет. 2025 жыл болду уже, милади, хижри 1400 бир нерсе жыл болду. Дагы деле ошо жамандык, жакшылык бири-бири менен урушуп келе аткан мезгил. Ошончо мисал чыкты, ошончо неме чыкты, дагы деле болуп атпайбы? Ошого жок кыла албасак деле, кичине да болсо деле пайда тийсе зор болот да. Анан мындай бир суроо пайда болот да. Жин деген мусулман адамга гана киреби же мусулман эмес адамдарга деле кире береби?
мусулман адамга деле кирет да, мына аял мусулман болчу. ошодо мусулман эместерге деле кире береби? Аларга да. Алар билбей жүрө береби ошол нерсени, мындай? Жок, уже алардын немеси башкача болуп калат уже. Алар уже бул нерсеге ишенбейт да. Алар мусулман эмес да. Мен ошол нерсе кызык Алар болот бул нерсе ишенбейт да. Алар ошо мен психологик оорукмун деп туруп баягындай немелерде жүрө берет, таблетка ичип, укол сайдырып, деген деп коет эле, депрессия деп. Анан психологторго барып, жанагындай спец больницалар бар го, ошол жактарда жүрө беришет. Булар ишенбейт да. Мусулман эмес да, өзү айтып атпайбы, ишенбейт да ошон үчүн. Бирок бир жагы бар, андай ооругандын баары эле жиңирген эмес дагы жагы бар да. Ал жагы да бар. Ден соолукка байланыштуу чындыгында эми адамдын баш мээсинде бир көйгөй болсо, ал оору чындап эле ошондой оору да болушу мүмкүн да. Ошол себептен кээ бирки устаздар дем салып чыгаргандан кийин сөзсүз түрдө психологический жактан барып анализ тапшырып көрүнүп койгула деп адрестерин берип жөнөтөт экен. Себеп жанагыны киргенден кийин уже баш мээдеги кан тамырлар чоңоюп кетет дейт, мисалычы. Ал воздух сыяктуу жүрөт да кан тамырдачы. Анан ошол нерселерди калыбына келтириш үчүн лечение дагы жазып берет экен да. Сөзсүз эле дем салды, чыкты, айыктың деген эмес. Чыккандан кийин лечение дагы кылып коюш керек. И анан өзүнө өзү дем салып жүрсө жанагы нерсе кайталанбайт. Жанагы сурооңузга дагы бир жооп кеп калды. Мусулман эместерге жакындай бербесе керек деп ойлойм мен, жеке оюм. Неге десеңиз, шайтандын иши мусулмандар менен да азгырыш. Кудайга ишенген, пайгамбарга ишенгендерди азгырып ушундай жамандык кылыш, уже ал азгырган да уже. Уже ал мусулман эмес. Ал менен иши болбосо керек деп ойлойм. Ошондой эме тамаша устаздардын тамашасы бар го. Бирөө ичип жатып калат экен дагы. Шайтандар чоңунан сурайт экен да. Не кылайлы, тигини азгыралы десе, жок, тийбей кал, ал өзүбүздөн. Тигиге баргыла дейт экен. Ушундай сыяктуу. Тамашалар бар да, бул ошо тийбесе керек деп ойлойбуз эми. Айтыш кыйын. Бул чындыгында өтө опурталдуу тема негизи. Теманы чукуп мындай аягына мен ойлойм эч ким деле жетпесе керек депчи. Бул өтө мындай оор илим да. Бизде жакында күзүндө ифрит чыккан. Ал дагы тема ушундай болчу, ага да жин кирип, анан жин чыгаруу темасы болчу. Эки тасма биреден окшоп калбадыбы? Жок. Биз эми ифритти көргөнбүз да. Ал кинодо жаңы үйгө көчүп барып, ошол жерде баягы бакшы, көз ачык адам жашап, ошонун буюмдарын колдонуп, кийимин кийип, ошондон илешип калган деп нерсени көрсөтүшкөн аларчы. Кокусунан, Кокусунан, ооба. Анан бизде бул жерде спец заказ менен баары окутуп анан киргиздирип атпайбы. И ошо менен баягы адам күрөшүп, симптомдор башталып, анан аягында эмне болгонун башка тема кыскасы. Эки башка бири. Эки башка. Анан кинодо дагы айткыбыз келди. Бул нерсенин баарысын эле молдокелер айыктыра турбайбы деген элде, адамдарда ишенич болбош керек. Молдокелер алар себебин кылат, шыпа, бүт нерсе жараткандан. И кинодо дагы ошол нерсени көрсөттүк. Себеп эртең бул кинону көргөндөн кийин мен дем салдырсам жакшы болот экенмин деген нерсе, молдоке мени точно түздөйт деп ишенип молдокеге кетпеш керек да. Ишенип Кудайга кетиш керек. Молдокелер келип окуп себебин кылат. Ол чыкты, чыкпады, айыгыш, айыкпаш Кудайдан. Ал нерсени дагы бир аз көрсөтүп кеткенбиз. Туура. Бул темаларды негизи ачыктабасак, жашырган сайын өлүм ашкерлелеп кетет го негизи ооруна. Ооруна эле да, могу чай, суу Кадыр мырзанын рызкы экен, бирок силер себеп аркылуу ичип атат. Ушундай эле тема. Бисмилля, ичип атам. Аш болсун. Не демекчибиз, урматтуу достор? Мындай киного келиш керек, бул темаларды ачыш керек, көрүш керек. Негизи эле орустардын сөзү бар го, маалыматты алган адам, ал коргонгон адам, то есть информирован защищен дейт. Андан сырткары ошол мен дагы алдын ала окуп көрдүм, кандай адамга жин кирет, кандай кирбейт, эмне деп карасам, көбүн эсе руханий дүйнөсү алсыз болгон адамга ушул нерселер бат жабышат, бат кирет дейт да. Андыктан ошол өзүңүздүн илимиңизге, диниңизге, билимиңизге, ден соолугуңузга бекем болсоңор, түз жүрсөңөр, бул нерселер дагы көп оңой менен жабыша бербейт экен. Ооба. Чындыкпы бул нерсе? Сабаттуу болушубуз керек. Ооба. Эң биринчиден. Өтө маанилүү нерсе. Ошол динде көрсөтүлгөн, үрп адаттарыбызда, каада салтыбызда дагы бар ошол нерселер көрсөтүлгөн. Ооба.
ошолор менен эле жашай берсек менимче эч кандай нерсеге илешпейбиз. Икрам мырза, сиз 5 жыл бул тармакта окудум дедиңиз, көп балымдар менен кеңештим дедиңиз. Анан ушул жакта болгон сиз мындай жүрөгүңүздүн үшүн алганбы, бир чындыгында реалдуу болгон ушуга байланыштуу бир окуя айтып бербейсизби? Киного адам келбей койсун деп айтпадым да. Адан көрү природага баралы деп кетип калдым. Жашоодо башка, кинодо башка да бул нерсе. Через экран аркылуу көрсөң канчалык корко бербейсиң да. Жашоодо мен 2 жолу катыштым да ал нерсегечи. Биринчиде башка нерсе, экинчиде башка нерсе. Абсолютно башка да. Бирок жанагыны көргөн үчүн коркуу сезим жок да мендечи азыр. Мисалы бир молдеке азыр тиякта бирөөнү дем салыш керек болуп атат, тополоң кылып атат, аябай күчтүүсү кирип кетиптир десе, мен барып колдон келишинче кармаша берем дегенчи. Кирип атып бир келме айтам, болду. Барып кармай берем. Андан чыгып кадимкидей өзүм тиричилигин кылып жүрө берем да. Окей. Так, Окрам, сиздин окуяңызды кеттик. Ошо агайдын устаттын устазы. Жаш мезгилинде кары болгон. Карын билесиз, Куран Керимди полный жаттаган адамды кары дейт. Ушундай кары, анан андай алымдар кой багып турат. Пайгамбарлар да кой баккан да. Ошону кесип сүннөт депчи. Анан кой багып жүргөндө алыстан моундай тарналда келет экен да. Тарнала келип эмне болуп кетти экен деген анан баягы жанагы кишини кой батып калган кишини тарнадага кошулуп кетип калат. Көрсө баягы жиндердин чоң бир немеси болот экен. Чоң бир талпасы болот экен. Ошого кошулуп кетип бир үйдө пайда болуп калат экен. Эми буну бизге айтып берген адамдардын жалган сүйлөшүнө мен ишенбейм да. Алдабаса керек дейм. Аны бир комнатада болуп калат экен, комнатада бир чоң эже нерсе токуп атат дейт. Көрсө баягы кишини баягы талпадагы жиндердин чоңунун кызы жакшы көрүп калган экен. Ушундайга алып бери алып кет деген экен, ошондо кошуп алып кеткен экен. Анан баягы кемпир айтыптыр. Кемпир менен сүйлөшүп атат дейт кадимкидей. Мен кетишим керек бу жерден. Мен бу жерде кала албайм, мен бу жерде жашай албайм, мен кетишим керек дептир. Анда дептир окуган нерсеңди көзүң жумалып окуй бер кайра дептир. Не кулаңа не угулат, не элестетилет, нелер тиет денеңе эч көңүл болбойт, токтобой окуй бер дептир. Курандычы токтобой окуй бер деп анан окушту баштады дейт. Окуп көзүн жумалганда уже аттардын үндөрү дейт, камчылар, найзалар, бир нерселер тийип атат дейт. Анан бир мезгилде жым болуп калганда көзүн ачканда кадимкидей дарак бар го. Дарактын денесинен жалбырак чыгат го. Ошондой жерге могу жерден асылып турган экен. Уже үйүндөгүлөр буну жоголуп кетти, кайтышпы бир жерден бир нерсе болуп кетти деп кыйла убакыт өткөн эми биздин замандачы. Уже дарбазаны ачып, жанагы бирөө кайтышпаса дарбазаны ачып койсуз го, адамдар келип фата окуп, Куран окуп баштаган экен. Анан ушундай окуя болду деп айтып берген экен да. Ушундай окуяны билем. Анан могу биздин Алай тарапта Мургап деген жайлоо бар. Ошонун кайсы бир дөңүндө бир хафыз укам бар, ал деле кары бала, ушу бала айтып берет. Ушул жерде жамандык кылса болбойт экен да, ушул жерде жакшы мындай адептүү, илимдүү жиндер жашайт экен. Көпчүлүк барып, ушул жерге барып ичкени барат экен да. Ылдыйда бир аксакал айтып койт экен, көрсө, аякка чыгып ичип жүрбөгүлө деп предупреждение берип койт экен, кадимкиде жашоодагы аксакалчы. Болду деп чыгышат экен да, бир окуяны айтып берди. Ушу машинада отуруп ичти баштаса, эшик өзүнөн өзү ачылатмыш. Эшик жаап кой, ким ачып атат деп кайра жаап койт. Уже адам секин мас боло баштап, эшиктер ачылып кайрадан таптап жабылып. Баягылар шок болуп, эмне болду дегенден кийин анан көзүнө көрүнүптүр кадимкидей. Буякта кеткиле, ичпегиле буякта деп кадимкидей айтыптыр. Ошо ойдон тапырап кайтып түшүп, бучуктар ташып өтүп өскөн баягы адамдар. Ичпей арак таштап койду дейт. Кайра ичпейди. Ушундай окуя. Негизи Кыргызстаныбызда дегеле дүйнө жүзүндө бизге көзүбүзгө көрүнбөгөн бир касиеттүү жерлер бар да. Кээ бир жерлердин ээси бар деп коет, башка деп коет. И алардын дагы өзүнүн жашаган бир мекени бар окшойт деп ойлоп коем да, ошону уккандан кийинчи. Чыныгы баягы таза мусулмандар депчи. И ал жерде жаман иш болгондорду менимче алар дагы каалабайт. Ошого адам баласына эскертүү берип, эшикти ачып жаап көрөт. Дагы деле буйрук бербесе анан көзүнө көрүп кет дейт экен да. Силер жакта да болуш керек, баягы тоодо укканбыз го. Свет жанып калат экен. Мен айламда. Ооба, өйдө эме боло берет. От жагыла берет эле да, биз кичинекей кезибиздечи. Адыр, бийик тоо, алыс, бир 3-4 километр нары жакта. Түндөсү от жагылып эле көрүнүп калат да. Анан жүрө бердик. Биздин айылда сай тараптарда аксакалдар, азыткалар бар. Балдар абайлагыла деп койчу эле. Илгери. Анан бир мал кайтарып, уже бир 10-11 класс кезим,
анан жүрүп ошол жака чыгып көрөлү эмне бар экен деп. Чыгыш кыйын ал жака бир 1-2 саат басып араң чыгасың. Ал жерге эч кандай транспорт чыкпайт. Жол жок. Араң мынтип өзүң чыгып барбасаң, барсак көп эмеден бери, убакыттан бери оттун жагылганы да. Баягы жерге чөп чыкпай калган ужечи. От жагыла берип, кенерип, кургап, гүлдөр ирип чирип калган. Ошондой эме чоңдукта. Ооба. Анан жерге ким чыгыш мүмкүн? Карасаң, ал жерде бир же арча өспөйт, же дарак өспөйт. Адыр да кадимкидей. Анчалык чоң отун эч ким алып чыкпайт ал жергечи. Бирдемке өткөрөт дейин десек, башка толтура природабыз бар. Ал жака эч ким чыкпайт. Анан бир аксакалдардан бир сураган элек, эмне болот десе, ал жерде ушул жиндер чогулуп алып той өткөрөт, башка кылат. Ал жака чыкпай эле койгула деп койчу да. Негизи бул өзүнчө бир аалам, өзүнчө бир жашоо экендиги Өзүнчө бир алам. далили менен чындыгы бар да, мисалы карап. Куранда да келген да. Буларды мүмкүн болсо эфирге койбой эле койгон жакшы негизи. Жин аламдын пропаганда кылып эле. Болгону менин оюмча жакшы. Анткени буларды билиш керек, көрүш керек. Өзүңүз жогоруда эле айткандай. Коркпош керек. Ооба, коркпош керек. Жанагы аябай сонун нерсени айттыңыз да. Биз ошол көбүнчө молдонун касиетине ишенип алабыз да. Бул жактанчы ошол молдо бул сөөгүн кылып атат, жараткан Аллахтан деп туруп, ошол нерсеге ишенсек, биринчиден, экинчиден өзүбүздү туура алып жүрсөк, үчүнчүдөн өзүбүздү сактап жүрсөк, өзүбүздү дегенде. Ошол эгерде айтылбай калган суроолорум болсо, сиз айтылбай калган ойлоруңуз болсо, кеңири айта кетсеңиз болот, Икрам мырза. Мен эртеменден көп көрүп келем, сизге маслихат, мындай жаман кабыл кылбаңыз. Биз жаратуучулукка кирбейбиз. Жараткан тек гана Алла болот. Кино тарткандар, кино жазып чыккандар деп койсоңуз жакшы болот. Акыл бере берсең, Айып этпеңиз. Жок, кандай десең, жаратман подкаст, дагы жаратман бирдемке деген сөз эми элге бир башкача болот да бул. Жаратуучу болбойт да эч качан. Боло албайт дагы да. Ошо. Болду, эске алабыз. Настроение түшүрүп таштайынбы? Илими бийик да, көрдүңүзбү? Болду. Хажы. Мындай адамдардын сөзүн угуп калсак калабыз. Так, Кадыр мырза, сиз өзүңүздүн көрүүчүңүздү бул тасмага чакыра кетиңиз. Ооба, негизи 16 жаштан өйдө ар бир көрөрманды киного чакырабыз. Эми Кудай сактасын, келечекте бул нерсеге кабыл калышы мүмкүн. Же болбосо бул нерседен өткөн болушу мүмкүн буга чейин. Бул нерсени ачыктап эле мындай элге айтышыбыз керек, жеткиришибиз керек. Кайсыл тармактан болбосун бул нерседен алыс бололу. Чогуу биргеликте ушул нерсе менен күрөшөлү, урматтуу көрөрмандар. Корко турган нерсе эч нерсе деле жок. Биринчи келип кинодон жакшы маалымат алыңыздар. Бүгүн дагы колдон келишинче жакшы маалыматтарды айткан аракет кылдык. Россияга дагы шаарларга барат, мисалы чет жактарга, мекендештерибизге бул кинону жеткирген аракет кылабыз. Кинону көрүп, маалымат алып, чогуу ушул нерсе менен күрөшөлү. Жамандыктан кайталы. Эң сонун. Ооба, эң алгач ошол чоң экрандардан көргөзүлөт, андан кийин прокат бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө этномедиага келет. Этномедиадан болсо бүткүл дүйнөгө эшик ачылат. Америкадан болобу, Россиядан болобу, кайсы жактан болсоңуздар дагы бул тасманы көрсөңүздөр болот демекчибиз. Эми бул биринчиден Кадыр мырза сизге ыраазычылык айтабыз, анткени бул чындыгында эртик, бул нерсени башынан өткөргөн адам катары сизге канчалык бул нерсе, бул теманын өзү негизи сиз үчүн, жакындарыңыз үчүн оор болсо дагы жалпы коомдун бул нерсеге кабылбасын деген жакшы ниетиңиздин аркасында мындай эмгек жаратып жатасыз. Бул чындыгында бир чоң эртик, сизге бул менен ыраазычылык айтабыз. Бул биринчи. Муну көрөрмандарыңыз деле менимче баалай билет деп ойлойм. Анан эми балким сиздин деле оюңузда болгондур, эгерде убагында сиз деле бир тасманы ушинтип көрүп, бир оюңузда калган болсо, билген болсо, жубайыңыздан бул симптомдорду байкаган болсоңуз, сиз деле мээнетиңизди башкача балким кылмактырсыз деген. Аракетти башкача кылмак. Ошондуктан урматтуу достор, сиздер дагы бул тасманы туура түшү менен кабыл алып, мындай чыгармачылыкты колдоп, бул нерсени билип алуунун эч убакта артык болбойт. Андыктан мындай эмгекти баалаш керек, көрүш керек. Сиздер ушунча жол карытып келген ңизге жана ошондой эле бөлгөн убактыңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Чыгармачылыгыңар өркүндөйбөсүн. Дагы сонун темаларды көтөрүп жаза бериңиздер. Комедияларды көп күтөбүз аркасында. Буюрса алдыда планда комедиялар барбы дагы? Бар. Буюрса, кийинки фильм уже комедия кылабыз буюрса. Эң сонун. Жылмаюу тартылайлы. Силерди көрүп дайыма мындай жылмаюуну күтөбүз кадимкидей эле. Анан бул жолу да буюрса сонун бир. Силерге да чоң рахмат чакырганыңыздарга. Этномедианын жалпы жамаатына ийгилик каалайбыз. Бизди көрүп турган көрөрманга ден соолук, бекем ыйман,
берекелүү жашоо каалайбыз. ошол сиздер менен ошол тасманын тартуучу топ жана ошондой эле этно медиа болду. Кийинки сонун тасмалар менен жолугушканча аман болуңуздар, сак саламаттаңыздар. Бул акыркы чечимиңби? Артка жол жок. Жакында дагы той болот. Эмне той? Осмоновдор Айжан кызыма куда түшүп атышат. Мага экөө бактылуу болуш эле болду. Айжан менен байланыша албай атам. Акыркы күндөрү менден качып жооп бербей атат. Апа угулабы бир кызыктай үндөр угулуп атат. Бирөөлөр мени сарайга чакырып атат апа. Айжанга бир нерсе болгон окшойт. Энеге да окутушат деп уккам. Болду чакырат окшойсуң. Айжан коркутуп атат. Аллахтын өкүмү менен чыгасың дейм. Сыйкырды ким окуткан? Аял киши.